Bizim gelişimizde Ulusal Guardiyanlardan Karaağız tasmasından ıslık sağlığımızı bildirir. Президент Садыр Жапаров Палестина, Кувейт, Бахрейн, Дания жана Грузиянын элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7 июлда резиденциялары үчүнчү өлкөлөрдө жайгашкан Палестинанын, Кувейт мамлекетинин, Бахрейн падышалыгынын, Дания королдугунун жана Грузиянын атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишеним грамоталарын Палестинанын Джавад Мухаммад Авад, Кувейт мамлекетинин Омар Ахмед Мухаммед Мурат Аль-Кандари, Бахрейн падышалыгынын Мухаммед Гасан Мухаммед Аднан Шайхо, Дания королдугунун Якоб Хеннингсен, Грузиянын Николос Лалиашвили элчилери тапшырды. Салтанаттуу азем чет өлкөлүк дипломатиялык миссиялардын башчыларын ардактуу кароол менен тосуп алуудан башталды. Андан соң элчилер президент Садыр Жапаровго ишеним грамоталарын тапшырышты. Мамлекет башчысы элчилерди дипломатиялык иштеринин расмий башталышы менен куттуктап, жооптуу кызматты аткарууда чоң ийгиликтерди каалады. Садыр Жапаров Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тартып, дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен саясий диалогду, соода-экономикалык кызматташтыкты ырааттуу түрдө өнүктүрүп келе жатканын белгиледи. Алардын катарында Палестина, Кувейт, Бахрейн, Дания жана Грузия менен өз ара пайдалуу жана жемиштүү өнөктөштүктү камсыз кылууга даяр. Аталган өлкөлөрдүн Бишкек шаарында түздөн-түз элчилиги жок болгондуктан, бирок резиденциялар үчүнчү өлкөлөрдө жайгашкандыгына байланыштуу президент аларды Кыргызстанда дипломатиялык миссияларды ачууга чакырды. Мамлекет башчысы биздин өлкөдө өз элчиликтерин ачуу үчүн Бишкек шаарынан жер тилкелерин берүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары, министрлер кабинети тарабынан да, жеке мамлекет башчысы тарабынан да ар дайым алардын өлкөдөгү ишмердүүлүгүн колдоо күтсө болорун баса белгиледи. Кутмандуу күн, урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылыктары, адегенде сиздерди Кыргыз Республикасында дипломатиялык иштериңиздердин расмий башталышы менен чын жүрөктөп куттуктап, меймандос Кыргыз жерине кош келдиңиздер демекчимин. Кыргыз эли эзелте. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Эли эзелтеден эле элчилик вазипасын жогору баалап, кадырлап келген. Ары татаал, ары жооптуу миссияңыздарды аткарууда сиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тартып, дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен саясий диалогду, соода, экономикалык кызматташтыкты ырааттуу түрдө өнүктүрүп келүүдө. Алардын катарында сиздердин өлкөлөр менен өз ара пайдалуу жана жемиштүү өнөктөштүктү камсыз кылууга даярбыз. Албетте, бул максатка жетүүдө сиздердин жигердүү эмгегиңиз дагы өтө маанилүү десем жаңылышпаймын. Дал ушул бүгүнкү ишеним грамоталарды тапшыруу азем менен башталып жаткан сиздердин дипломатиялык миссияңыз аркылуу Кыргызстан менен болгон достук карым-катнаштар мындан ары чыңдалып, ал эми соода экономикалык кызматташуу жаңы демге ээ болот деп ишенем. Биз буга ар дайым тилектешпиз. Сиздер, урматтуу элчилер, азыр Кыргызстан үчүн абдан маанилүү тарыхый мезгилде дипломатиялык милдет менен келип отурасыздар. Заманбап Кыргызстан маанилүү мамлекеттик реформаларды ишеним жана үмүт менен баштап, ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга аттанды. Ушундай маанилүү этапта Кыргызстандын сиздердин өлкөңүздөр менен болгон кызматташтыкта төмөнкү маанилүү аспектилерди белгилеп кетмекчимин. Кыргызстан Палестина менен достук мамилени өнүктүрүүгө жана ар кандай өз ара пайдалуу тармактарда кызматташууну бекемдөөгө кызыктар. Жакында эле Бишкекте Палестина мамлекетинин президенти улуу мартабалуу Махмуд Аббас
мырза менен жемиштүү жолугуш өткөрүп, эки тараптуу мамилелердин келечеги тууралуу пикир алмаштык. Ошондой эле Кыргызстан Палестинаны эл аралык аренада салттуу түрдө колдоп келерин баса белгилеп кетким келет. Кыргызстан менен Кувейттин ортосунда жемиштүү кызматташтык уланууда. Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө жана маанилүү социалдык долбоорлорду ишке ашырууда Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фондунун ролун баса белгилегим келет. Эки өлкөнүн ортосундагы достук мамилелеринин бекемделишине Кувейт мамлекетинин Кыргыз Республикасында элчилигинин пландалып жаткан ачылышы салым кошот деп ишеним артабыз. Кыргыз Республикасы Бахрейн падышалыгы менен болгон кызматташтыкты ар тараптуу өнүктүрүүгө терең кызыктар. Эки өлкөнүн элдерин тарыхый жана руханий достук байланыштар бириктирип тургандыгын белгилеймин. Биз Бахрейн тарабы менен кызматташтыкты жаңы тепкичке көтөрүү үчүн жогорку деңгээлдеги өз ара сапарларды уюштурууга даярбыз. Биз Дания королдугу менен ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Айрыкча соода экономикалык кызматташтыктын активдешүүсүнө ишенүү менен биздин өлкөлөр ортосунда ишке ашырыла элек потенциал бар экендигин белгилей кетүү керек. Экономикалык, туристтик жана гуманитардык тармакта Кыргыз-Даниялык байланыштарын кеңейтүү, ошондой эле Европа биримдиги Борбор Азия диалогу алкагында кызматташтыкты тереңдетүү маанилүү болуп саналат. Кыргызстан дос мамиледеги Грузия менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүнү көздөйт. Биз санариптештирүү, коррупцияга каршы күрөш, парламентаризм, эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүү жаатында үзгүлтүксүз тажрыйба алмашууда кызматташуунун келечегин көрүп турабыз. Ошондой эле өлкөбүз үчүн соода, экономика жана туризм жаатында кызматташуунун активдешүүсүн колдойбуз. Бул багытта биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жана келишимдик укуктук базаны кеңейтүүбүз зарыл. Урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, сиздерди өз ишмердүүлүгүңүздөрдө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана жеке мен тараптан ар дайым колдоого ээ болосуздар деп ишенимдүү ырастап кете аламын. Дагы бир жолу кесиптик ишиңиздерге, алдыга койгон максаттарыңыздын орундалышына ийгиликтерди каалаймын. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем.